өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын күнүмдүк мониторингге ылайык акыркы 12 күн ичинде оорунун жогорку өсүшүн байкап жатабыз. Бул 4-чү толкундун башталышынан кабар берет. Акыркы 3 күндүн ичинде оорунун күнүмдүк өсүшү 30%ды түздү, бирок өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе акыркы күндөрү катталган учурлардын 60%-ында жеңил жана симптомсуз өтүп жатат. Пандемия башталгандан бери коронавирустук инфекциясынын 3 жолку эпидемиологиялык жогорулоосу болду. Бул 2020 жылдын июль жана ноябрь айларында, 2021 жылдын июль айында коронавирустун 3-чү толкунун байкаганбыз. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө департаментинин улуттук вирусологиялык референттик лабораториясы тарабынан 2021 жылдын 25 декабрынан 22 жылдын 5 январына чейин 165 оң үлгү жалпысынан вирустук жүктөмү жогору болгон оң үлгү даярдалып, улуттук фтизиатрия борборунун референттик лабораториясына секвенирование процессин жүргүзүүгө жөнөтүлгөн. Алдын ала маалыматты алып караганда, алардын ичинен 2 изолятта омикрон штаммы бар экендиги аныкталган. Бул пациенттер республикалык инфекциялык ооруканада дарыланууда. Булардын абалы стабилдүү.